Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, обончу жана аткаруучу Апаз Жайнаков. Ал 1960 жылы 6 мартта Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Орто Боз айылында чарба кызматкерлеринин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал Бишкек шаарындагы Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтун аяктаган. 1982 жылы үй бүлө күтүп, жубайы менен 31 жыл бирге жашаган. 3 уул, 1 кызды тарбия алып өстүрүшкөн. Апаз Жайнаков өзүнүн аз өмүрүндө кыргыз жерин, Ала Тоосун, Баткендин өрүк зарын, Айгүл гүлүн даңазалап келди. Апаз Жайнаковдун көптөгөн чыгармалары өлбөс, өчпөс ырлары менен өзүнө эстелик тургузду. Ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө Апаз Жайнаковдун элеси сакталып келет. Анын чыгармалары, ырлары: Кымбатым, сени менен кантейин, Мурзайым, кыргызымдын сулуу кыздары, Ата журт, Лейлек жана башка ырлары элдин жүрөгүндө сакталып келет. Апаз Жайнаков азыр арабызда бар болсо 60-ка толмок. Апаз Жайнаковду эч ким аны унутпайт. Ырлары дайыма элдин жүрөгүндө сакталып калат.